Баткен облусунун Исфана шаарында бир гана май куюучу жай иштеп, унаалар каз-катар тизилип кезек күтүп турган сүрөттөрдү мындан 2 күн мурда жергиликтүү тургундар социалдык тармактарга жарыялашкан болчу. Анда шаардагы башка май куюучу жайлардын жабык турганы да маалымдалган. Бирок Тажикстан тарапка бензин ташыган унаалар байма-бай каттап жатканы айтылып, буга элдин кыжыры келе баштаган. Бул окуядан 1 күн өткөн соң премьер-министр Улукбек Мариповдун мунайды жана мунай продуктыларын унаа жана темир жол аркылуу экспорттоого убактылуу тыюу салуу тууралуу чечими чыкты. Бул чөктө ЕАЭБке мүчө өлкөлөргө тиешеси жок. Жакында эле өкмөттү жетектөө кызматын мойнуна алган Улукбек Мариповдун бул татаал жана саясий чечими үзгүлтүккө учурабай иш жүзүндө аткарылабы? Экономика жана каржы министрлиги, анын курамына кирген бажы кызматы, каржы полициясы, монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги, ошондой эле УКМК, өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети жана башка тиешелүү органдар бул чечимге баш ийишеби? Анткени Кыргызстандын аймагына кирген мунай заттарды алып сатуу, аткезчилик маселесине чиновниктер, жогорку кеңештин депутаттары түздөн-түз байланышы бар экени эч кимге жашыруун эмес. Бирок муну ачык айтып чыгуудан баары коркушат, анткени бул ишке уюшкан кылмыштуу топтор да аралашкан. Кыргызстан өзү мунай зат өндүргөнүнө карабай, толук импорттан көз каранды. Өлкө жылына 1 миллион 500 миң тоннадай күйүүчү май сарптаса, анын 1 миллион 300 миңдейи сырттан келет. Негизги экспортер Орусия мамлекети. Анан албетте биз алып келген өлкөнүн баасынан көз каранды болобуз. Россиядан импортталып келген мунай заттын бир бөлүгүн кыргыз эли сатып алса, бир бөлүгү реэкспорт. Башкача айтканда кайра эле экспортко кетет. Тармакта иштеген адистердин айтымында Кыргызстан Казакстан өңдөө эле өзү өндүргөн мунай затты колдонуп, импорттон баш тартса болот. Бирок Кыргызстанда өндүрүлгөн мунай зат Тажикстан жана Өзбекстан аркылуу контрабанда жолу менен бүт экспортко кетет. Биздин нефть чыгаруучу ишканалар ички рынокко сата алышпайт, себеби аткаминерлер жана депутаттар тескеген уюшкан кылмыштуу топтор тоскоолдук кылышат. Алар жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн дүңүнөн сатып алып, кайра сыртка чыгарышат. Мунай зат өндүрүүчүлөр 1 тоннадан 10-20 доллар пайда көрсө, ортомчулар 50-70 доллар таба алышат. Талапка жооп бербеген күйүүчү майды аткезчилик менен ташыган туруктуу коррупциялык схемадан жергиликтүү нефть өндүрүүчү ишканалар зыян тартып келишет. Эске салсак, Мунай ташуучулар ассоциациясы 12 январда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, бийликти сапатсыз май ташууну токтотууга чакырышкан. Мунай зат аткезчилигине, күйүүчү майлоочу майды мыйзамсыз ташууга каршы комплекстүү иш-чаралар зарыл экенин жеке компаниялар байма-бай айтып келишет. Бирок иш жүзүндө конкреттүү иш-аракеттер жасалып элек. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселеси да дал ушул контрабанданын айынан чечилбей келгени маалым. Өкмөт башчысы Улукбек Марипов кабыл алган чечим азыркыдай каапчылык маалында бир уч топ адамдын эмес, жалпы элдин пайдасына чечилди дешет серепчилер.